Кээ бирлер айтат, силер Каабаны айланасыңар, ташты айланасыңар депчи. Жок, биз ташты айланбайбыз. Биз Аллахнын өкүмүн аткарыш үчүн кылабыз. Эгерде ташты айланып боло турган болсо, анда бул жакты деле айлана берсек болот эле. Бул жакты айланбайбыз, ёлканы айланбайбыз, балатын айланбайбыз. Эмне үчүн? Алла Таалага уруксат берген эмес. Эмнеге Каабаны айланабыз? Алла Таала ошого буйрук берген. Ошону Аллах Таала биздин мойнубузга жүктөгөн. Ошон үчүн биз аткарабыз. Биз бир нерсеге сыйынбайбыз. Алла айткан үчүн кылабыз. Ошол адамдарды ширктен чыгарыш үчүн Умар радиаллаху анху дагы Каабага келгенде Хаджар Асвадты, кара ташты. Ошону өпкөн учурда айтат эле: "О таш, мен сени билемин. Сен пайда дагы бербесиң, зыян дагы бере албайсың" деп. Эгерде менин пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам сенин өпкөнүңдү көрбөгөндө мен сени өппөйт элем дейт эле да. Сен пайгамбар кылган үчүн мен кылып атам депчи. Адамдар келгенде ушу таш бир пайда зыян берет экен деп ташка сыйынып кетпесин. Ошол эле сыйпаланып өздөрүнө да сүртүп бирдеке кыла берет го. Ушундай кылып кетпесин. Ошо ширктен чыгарыш үчүн Умар радиаллаху анху айтып турат эле да. Ан бир жолу Али радиаллаху анху алдында турган эле, Умар радиаллаху анху алдында. Умар радиаллаху анху адатынча шинтип айтканда Али радиаллаху анху айтты: "Я Умар, Аллаха касам, бул таш пайда дагы зыян дагы берет" dedi да. Умар радиаллаху анху билет эле. Бирок болгон адамдарды ширктен сакташ үчүн айтат эле да сөздү. Пайда да зыян да берет dedi. Кандай десе айтты, себеби Алла Таала качанда Адам алейхиссалам аркылуу анын урпактарын баарыны чыгарып, рух аламында мисак деп коебуз го, келишим. Алланын Раб экендигин моюндаганбыз да. Аласту би раббикум, мен силердин Раббиңер эмесминби деп Аллах Таала өзү Раб экендигин бизге моюндаткан. Мына ошол келишимди ошол Хаджар Асвадтын ичине Алла Таала салып койгон дейт. Жана кимде ким келип туруп ошо Хаджар Асвадты өбө турган болсо, анда Хаджар Асвад кыямат күнү күбө өтөт экен: "Я Алла, палан уулу палан сенин пендең өзүнүн сага берген убадасын аткарып келген" депчи. Келишимдин үстүнөн чыккан деп убада берет экен да. Ошондуктан сүннөт, дуа ошо жерге барганда мустахаб болуп эсептелет. Аллахума иманан бика ва тасдиқан бика ва вафаан би ахдика деп туруп анан өпкүлө дейт да. О Алла, сага ишенип туруп, сени тастыктап туруп, сага берген сөзүмдү мен аткарып туруп, үстүнөн чыгып туруп мына келдим деп туруп, анан ошо жерде өбүш керек экен да. Ошо жерде өбүш керек экен. Барганда машалла умрага ажыга баргандар билет, адамдар ал жака барыш үчүн канча ыза жеткирип, бирөөлөргө кыйынчылык жеткирип ошо жерге барылат да. Бирок бул туура эмес, бул катачылык. Хаджар Асвадка аны өбүш мустахаб. Мустахаб амал. Бирөөгө зыян жеткирүү харам. Изаул муъминина харам. Башка бирөөнү түртүп, башка бирөөнү кысып, бирөөнүн денелерине, намахрам аялдардын денелерине колдун тийгизүүсү бул арам нерселер буларчы. Мустахаб нерсеге арам нерсе аркылуу жетилбейт. Эгерде мисалы тахажжуд кандай өтө зарыл ибадат. Бирок тахажжуд окуйн, түнкү ибадатка турайын деп койгонсоңуз, сиз бирөөнү тебелеп өтөсүз, бирөөнүн уйкусуну бузасыз. Андай болсо туруп окуганга уруксат жок. Себеби бирөөнүн уйкусуна ыза жеткирип бул арам маселе болот. Тахажжуд окуштук бул мустахаб амал, сүннөт амал. Ошондуктан ал жака андай кылган кыймыл аракет туура эмес да. Балким алыстан истилам деп коет, колду мындай сунуштап туруп, ошого тегиздеп туруп, өбүп койсоңуз ушул деле ошону өптү деген соопту аласыз. Алыстан эле кылып коюп туруп. Бисмиллаху акбар деп колуңузду өбүп койсоңуз, ошол эле өптү деген мааниге жатат. Хаджар Асвадты эмнеге өбөбүз? Хаджар Асвадтын өз саясаты эмнеде, философиясы эмнеде? Кааба эмне үчүн? Каабага кайрылып айтып атат. Кааба, кандай сени Алла Таала шарапаттуу кылган? Кандай сени таза сыйлуу кылган? Бирок мен билемин, бир момундун кадыр баркы көңүлү сага караганда Алланын алдында бийик дейт. Элестетиңиз, Аллаху акбар. Бир имандуу адам, ал күнөөкөр болсун макул. Мисалы Ахлу Сунна вал Жамааттын акыйдасы боюнча арак ичкен адам, адам өлтүргөн адам, зина кылып жүргөн адам дагы имандуу болуп эсептелет. Имандан чыгып кафир болуп калбайт. Кадариялар айткандай, же болбосо имандан чыгып туруп кафирга кирбей, муатазилалар айткандай ортодо туруп калбайт. Манзила байнал манзилатайн. Биздин акыйда боюнча күнөөкөр адам деле имандуу, бирок күнөөкөр, фасык. Иман өтө алсыз, бирок иманы бар болуп эсептелет. Ошондой төмөн даражадагы имандуунун дагы даражасы Каабага караганда улуу экен да, караңыз да. Каабага негизи Каабага барганда бирөөнү түртүш эмес, Каабага барганда ар бир адамды сыйлоону үйрөтөт да.
Адамдын баарын карасаңыз, дүйнө жүзүнөн ар кандай улутта, ар кандай даражадагы адамдар барып алып ошого жетсем экен, ошону айлансам экен, ошону карасам экен деп ушундай үмүттө да. Ошону арзу кылып алып барып, ыйлап, көз жаштарын төгүп айланышат. Эми ага да караганда биз мусулманды ошондой ыйлап, урматтоо менен биз караш керек экенбиз да. Ар бир мусулмандын даражасын өзү көрсөтө турган жер да. Ошондуктан биз да умрага барганда, ажыда жүргөндө өзүбүздүн шериктерге айтып аттык да. Силер эрте менен күндө ошо Кабаны Хажар Асвадты өпкөндөн да көбүрөөк сооп алсаңар болот. Эрте менен туруп баратканда, атаңардын бир колунан өп, апаңардын бир колунан өп, аялыңардын бир чекесинен жакшылап мухаббат менен, мейир мухаббат менен өп чыгып кетсеңер, Хажар Асвадка да караганда көбүрөөк сооп аласыңар деп. Пайгамбар айтып атат, булардын көңүлү ага да караганда үстөм деп атат. Булардын көңүлүн сындыруу Кабаны бузуп салгандан да жаман деп атат. Аларды наразы кылып, зекип, келем да кийин башта орто бересиңби, мен жумушка кетип атпаймынбы, тигинтип атпаймынбы? Бар өзүң садик алып барып ал, менин убактым жок да билбейсиңби деп чыгып кетпестен, ошолордун жакшылап көңүлүнө карап, чекесинен өп, бетинен өп, эгер чыгып кете турган болсок, анда Хажар Асвад өпкөндөн дагы сооп алабыз. Күндө бул соопко жетишсек болот да.